Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Украина Беларустун Гомель облусунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө макул болду. Бул тууралуу РИА Новости Орус делегациясынын башчысы, президенттин жардамчысы Владимир Мединскийге шилтеме берүү менен билдирди. Маалыматка караганда Украина сүйлөшүүлөрдү Гомелде өткөрүүгө макул болгон. Биз кетели деп жатканбыз, бирок Украин тараптан сүйлөшүүгө макул болгондугу тууралуу маалымат алдык, деди Владимир Мединский. Булак Серепкежи. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Орусия тынчтыкка жана кан төгүүнү токтотууга даяр. Бул тууралуу ТАСС Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденкого шилтеме берүү менен билдирди. Анын айтымында Орусия Киев сүйлөшүүлөргө сунуштаган шаарлардын тизмесин түшүнбөй жатат. Белгиленгендей, Орусия Федерациясы Украина менен дипломатия тынчтыкты жакшы көрөт форматында сүйлөшүүнү пландаган. Киев чечимдерди кабыл алууда эбегейсиз тышкы кысымга кабылууда. Демилитаризация жана деназификация маселелери Орусия менен Украинанын сүйлөшүүлөрүндө талкууланышы керек, деди Андрей Руденко. Мурдараак маалымдалгандай, Орусия Федерациясынын делегациясы Беларуста Украин менен сүйлөшүүлөрдү күтүп жатат. Алар Гомель шаарына барышкан, бирок